Урматтуу коргоо министри болочок. Биз Кудай буюрса сизди колдойбуз, Руслан Мустафаевич. Эми өзүңүз билесиз, ар бир министр келгенде жакшы реформаларды жасайт. Сиздерде азыркы учурда баягы аскерге аласыздар да эми майский призыв анан күздө ошондой болот да, туурабы? Ошону кайсы негизде аласыздар? Эми балдар көп, туурабы? Эми армиябыз Кудайга шүгүр жакшы өнүгүп келатат. Эми дүйнөдө бүт мамлекеттердин армиялары өнүгүп, основной ошого басым жасап атат. Сиздер эми ошол призывниктерди кандай негизде тандап аласыздар? Эми биз эми көп улуттуу өлкөбүз, ушу боюнча бир кыскача маалымат берип кетсеңиз. Рахмат, өзүңүздөр билгендей, бизде призывной ресурсту көп, ошондон биз 10%га да жетпеген аскерлерди чакырабыз бир жылда. Буларды эң биринчиден бул өздөрүнүн заявкалары боюнча ар бир министрлик заявкалар берет. Кайсы министерство, ведомствого канча адам керегин. Экинчиден министрдин буйруктары бар. Ал жерде ар бир аскери бөлүктүн өзүнчө тизмелери бар, өзүнчө талаптары бар да. Ошол талаптардын негизинде ден соолук жагынан тарап, боюна, салмагына талаптар бар, ошого карап чакырылат. Анан биз ошо менен токтобой, мындан ары да ошол билим берүү министрлиги менен чогуу биргеликте жана ДПМ деп коет, допризывная подготовка молодежи. Аскерге даярдык эми мектептен баштайсыздар да, туурабы? Ушул программа кандай иштеп атат? Ошону бүгүнкү күндө программа түзүлгөн, бирок билим берүү министрлик менен бул чын айтканда өзүнүн долбоору аягына чейин чыга элек да. Чыга элек. Бирок мектептер ачылыптыр. Мен угушума караганда Кызыл Кая шаарында, Кадамжай районунда да бир топ айылдарда ачылыптыр да азыркы учурда. Ушуну эми жалпы республика боюнча эми мурда биз эми союз мезгилде өзүңүз билесиз, биз да окуганбыз. Ошондой кылып патриоттук сезимди биз жаштарга жандандырышыбыз керек да. Ушу боюнча эми билим берүү агартуу министрлиги менен иштешиңиздер керек сиздер, катуучу. Анан жана өзүңүз айтып кеттиңиз, мен ушул сурооду берейин деп айттым эле. Кадамжай районуна караштуу Майдан айыл аймагынын Марказ айылында номер 33 кесиптик лицей бар. Ушуну сиздердин комиссия барып быйыл барды окшойт, жайында, туурабы? Ой, былтыр барды же быйыл барышты? Былтыр барышты, быйыл жана полковник Уразбеков деген барып келди. Ошол азыр мен өткөндө ошол мектепке, ошол лицейге барып келдим. Ал лицей жатаканасы авариялык абалда экен, ашканасы авариялык абалда экен. Анан мен ошол жердин жамааты менен, мугалимдер менен жолугуп бүт ошол лицейди көрүп чыктым. Анан сиздер барып ошону биз аскердик лицей кылабыз деп көргөнсүздөр. Ушуну биз азыр конкреттүү түрдө сүйлөшүп алышыбыз керек да. Мен агартуу министрлигине сунуштарды бердим. Биз ушуну ал жерде 200дөн ашык аз камсыз болгон үй бүлөнүн балдары билим алышат. Ушуну биз чечишибиз керек да. Же сиздер ала турган болуп, ошол жерде аскердик лицей кыла турган болсоңуздар, ушуну тез аранын ичинде башташыңыздар керек. Министрлик менен сүйлөшүп, агартуу министрлиги менен сүйлөшүп. Болбосо анда агартуу министрлиги полный капиталдык ремонттон өткөрүп бериш керек. Ушуну сиз мага сөзсүз кабарын берип койсоңуз, биз негизи министрликке сунуштарды бердик да. Азыр долбоор, проект, сметаларын даярдай турган иш пландарды караштырып атабыз да. Ушу боюнча конкреттүү түрдө сиздер эсиле аскердик лицей кыла турган болсоңуздар, ал жер жөн калып кетпеш керек да. Же болуш керек, же агартуу министрлиги чечиш керек. Ал лицейди каяка көчүрөт, окуучуларды каяка алып барып билим берет. Ушуну конкреттүү түрдө аягына чыгарышыбыз керек сиз менен биргеликтечи. Жарайт. Ушу боюнча анда маалымат берип коюңуз. Эми албетте урматтуу президентибиз Садыр Нуркожоев сизди ишенип дайындап аткандан кийин биз да мына кесиптештерибиз да жакшы калуу тилектерди айтты. Ошолордун катарында мен да сизге ийгиликтерди
каалап кетем, кыргыз армиясын күчөтүп, дүйнөлүк деңгээлге чыгарып, жакшы армия түзө бериңиз. Ишиңизге ийгилик. Рахмат.